Саламатсыздарбы? Эфирде шайлоочу ойлонуп добуш бер көрсөтүүсү жана мен Кайрат Кенжебаев. Бул жолу биз телетаймаштарда партия өкүлдөрү кандай убадаларды берип жатат, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Учурда коомдун бүйүрүн кызытып, партиялардын лидерлери арасында телетаймаштар өтүүдө. Коомдук телерадио компаниянын эфиринде 28 сентябрда өткөн дебатка Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров, социал-демократтардан Темирлан Султанбеков, Ата Мекенден Жанар Акаев, Ордонун өкүлү Мирбек Мияров жана реформанын жетекчиси Клара Сооронкулова катышты. Политмер KG сайты бул дебаттарга катышкан ар бир партия лидери жана өкүлүнүн сүйлөгөн сөздөрүнө анализ жасап, канча убада бергенин эсептеп көргөн. Тилекке каршы көпчүлүгү азыркы шартта аткарууга мүмкүн болбогон, чындыкка кошпогон, конкреттүү эмес абстрактуу, ченемсиз убадаларды берип кетишти. Анда эмесе ушул теле дебаттарда ар бир катышуучуга өз-өзүнчө токтоло кетели. Мирлан Бакиров телетаймаш башталганда эле Мекеним Кыргызстандын программасын кыргызстандыктардын жашоосун өзгөртүүгө, чек ара маселелерин чечүүгө жана экономиканы көтөрө турган реалдуу деп атады. Ал чын эле айттыбы? Дегеле ушул дебатта чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө жалпы канча убада берип кетти, санап көрдүк. Көрүп тургандай, Мирлан Бакиров жалпысынан 13 убада берген экен. Албетте, Мекеним Кыргызстан партиясынын шайлоочуларына берген убадалары мындан да көп. Бирок теле дебатта лидердин өз оозунан чыккан убадалардын саны 13. Алардын ичинен абстрактуу, ченемсиз убадалар 8. Ал эми калган 5 убада аткарууга мүмкүн болгон конкреттүү реалдуу убадалар деп таанылды. Дебатта кийинки катышуучу социал-демократ Темирлан Султанбеков болду. Өз кезегинде ал социал-демократтардын командасы гана Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгат деп ишендиргенге аракет жасап жатты. Жана алардын гана программасы реалдуу кадамдарды, багыттарды, сунуштарын билдирди. Темирлан Султанбеков телетаймашта сүйлөгөн сөздөрүнөн политмер 12 убаданы сууруп чыкты. Алардын ичинен, мисалы, депутаттардын санын кыскартуу, АКСти жоюу, арбитраждык сотту түзүү сыяктуу 11 убаданы конкреттүү деп бааладык. Бирөө гана азыркы шартта аткарууга мүмкүн болбогон убада деп таанылды. Белгилей кетсек, телетаймашта катышуучулар эфирде ар бирине берилген 20 мүнөттүү үнөмдү пайдалана алышкан жок. Уақыттың көбү программасы менен тааныштырууга эмес, башка партияларды каралоого, бири-бири менен акыйнек айтышууга кетиришти. Бул жагынан алып караганда, албетте, бул телетаймаштагы мурунку телетаймаштарга окшоп кетет. Эми кийинки катышуучуга өтсөк, сөзүндө программасы тууралуу көбүрөөк сүйлөгөн Ата Мекен партиясынан Жанар Акаев болду. Санап көрсөк, 20 мүнөттүн ичинде жалпысынан 22 убада бериптир. Ошентсе да анын убадаларынын ичинде баары бир азыркы шартта аткарууга мүмкүн болбогон убадалар басымдуулук кылып, алардын саны 13-кө жетти. Ал эми реалдуу, конкреттүү, так жана аткарууга мүмкүн болгон убадалардын саны 9. Жаңы Ордо партиясынын өкүлү Мирбек Мияров өз партиясын жаңы жүздөр, жаңы көздөр деп атап, парламентке келишсе конституцияны өзгөртүп, 2 палаталуу парламентти түптөөрүн билдирди. Бул катышуучудагы берилген убактысынын көбүн башка партиялардагы талапкерлерди жамандоого коротуп алды. Ошентсе да шайлоочуларга эфир аркылуу 17 убада бергенге жетишти. Катышуучу берген 17 убаданын ичинен 13-ө реалдуу эмес убада деп таанылып, ченемдүү аткарууга мүмкүн болгон убадалардын саны 4 гана. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова конституциялык сотто судья болуп бир нече жылдар эмгектенген. Юридикалык илимдердин кандидат үчүнбү же чындап эле Кыргызстан конституциялык реформага муктажбы? Айтор бул партия программасында көбүн эсе конституция тууралуу маселелерге токтолду. Өз сөзүндө ал конституция деген сөздү 14 жолу кайталаган экен. Эми убадалары тууралуу айтып кетсек, парламентке келишсе мыйзамсыз баюу менен күрөшө тургандыгын, даргерлердин айлыгы министрдин айлыгынан көп болоорун убада кылды. Ошондо Клара Сооронкулова теледебатта жалпы 12 убада берсе, алардын ичинен 9-у ченемдүү, конкреттүү, так убада деп, калган 3-өсүн аткарууга, текшерүүгө мүмкүн болбогон убада деп бааладык. Эми баарын жалпы караганда бул теледебатта 5 партиянын ичинен убаданы эң көп бергени Ата Мекенден Жанар Акаев болду. Бирок көрүнүп тургандай, ченемсиз убадаларынын саны боюнча дагы ал алдыңкылардын бири. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров дагы Жанар Акаевка окшоп аткарылгыс, чындыкка кошпогон, конкреттүү эмес убадаларды көбүрөөк берген. Ал эми реалдуу, конкреттүү так убадалардын саны боюнча алдыңкы орундарда социал-демократ Темирлан Султанбеков, андан кийин реформадан Клара Сооронкулова турат.
Жаңы жүздөр Ордо партиясынын өкүлү Мирбек Мияров да конкреттүү убадаларды көбүрөөк бергендердин катарында. Мындай анализдөөнү Политмер уланта бермекчи. Биз менен чогуу азыркы партиялардын шайлоо алдында берген убадаларына чогуу көз чаптырууга мен силерди чакырып кетмекчимин. Кийинки чыгарылышта жолугушканча аман болуңуздар.